Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Азыр биз жашаган аймак Талас облусуна караштуу Чыңгыз Айтматов району болуп калды да. Кара Буура дегени эски аты, бул эзелки тарыхы бар бир нукура кыргыз тилиндеги ат болчу да. Кара Буура деген район. Туура улуу жазуучунун ысымын ыйгарып бир райондун атын берди. Мен ал нерсеге анчалык эле өкүнүп, анчалык эле ичим ачышкан жок. Болгону менин кейиген нерсем канча жылдык тарыхы бар ысымга тийишпей эле нукура кыргыз тилиндеги биздин борбор калабыз болгон Бишкек шаарында 4 район бар. Первомайский, Октябрьский, Ленинский жана Свердловский деген. Кыргызстандын жүрөгү болгон борбор калабыздагы 4 район бул каяктагы бир орустардын атын бүгүнкү күндө өзүнө жамынып жүрөт. Мына ошого окшогон орустардын атын алып жүргөн райондордун атын алып, ошолордун ордуна ушул улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовго окшогондордун аттарын ыйгарса жакшы болмок. Мисалы үчүн Усубалиев, Бурдаков, Исхак Разаков, Чыңгыз Айтматов, Абсамат Масалиев, кыскасы көптөгөн кыргыздын чыгаан инсандары бар. Ошолордун аттарын коюп, тескерисинче орустардын аттарын өзгөртүп койсо өтө сонун болмок. Ал эми бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматов району болуп, баардык иш кагаздары өзгөрүп, биз азыр Кара Буура району эмес, Чыңгыз Айтматов районунда жашап атабыз.